Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 5-ci учур. Qissatul hijra wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifuhu akthar man qara'aha. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 5-ci жашоосундагы 5-ci учур. Бул учурда айтыла турган нерсе хижра окуясы. Бул окуяда көптөгөн пайдалар бар, көптөгөн айбарат сабактар бар. Канча адамдар бул жерден окуп өтүп кетсе дагы көп түшүнбөй калган жерлери бар. Же билбейт. Аалымдар ушул нерсени баяндап берип атат. Хижра деген эмне? Хижра деген махуда минал хажр ва хува тарк. Таштоо деген сөздөн алынган тилдик мааниси. Муддафир сүрөсүнүн 5-ci аятында Алла Таала айткандай: "Ва руджафа жур", буттарды таштагын деп. Таштоо деген хижра деген мындай тилдик мааниси таштоо деген. Фал хажр хува тарк. Эмнени таштоо? Күнөөлөрдү таштоо, күнөөгө малынып калган адамдарды таштоо, мушриктерди таштоо. Таштоо деген мааниси эмне? Таркухум ва адаму махаббатихим. Аларды таштап, аларды жакшы көрбөө дегенди билдирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, Абу Дауд, Насаиде келген, Хиббан, Ахмад муснадында эмне деп? Кала саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-мухажиру ман хаджара ма нахаллаху ан". Чыныгы хижрат кылган адам бул Аллах Таалам тыйган нерсени таштаган адам дейт. Кыргызча айтканда хижра таштоо, көчүү, бир жерден экинчи жерге көчүү, бир жерден экинчи жерге жер которуу деген экен. Чыныгы көчкөн, чыныгы жер которгон, чыныгы мухажир адам бул Аллах Таалам тыйган нерсени таштаган адам. Ошону таштап кеткен адам. Ошол чыныгы мухажир дейт. Ал эми шариаттагы мааниси бул ширк болгон мекенден исламдын жерине жер которуу. Хади хиял хижра. Ушул шариаттагы хижра деп аталат. Хижра кылуунун фазилети, артыкчылыгы аябай чоң. Ал керек болсо иманга тете, Аллах жолундагы жихадка тете. Алла Таала Анфал сүрөсүнүн 72-ci аятында айткандай: "Алладина аману ва хаджару ва жахаду". Аллахка иман келтиргендер жана жер которгондор жана жихад кылгандар деп келет. Фахада мимма ядуллу аля айдамил хижра. Мына ушул нерсе хижраттын өтө улуу экенини, иманга теңеген белгиси дейт. Вал хижра бақиятун иля ан тақума саа. Бул хижра деген кыямат күнгө чейин кала берет. فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره. Ким кайсы жерде болсо ал жерде динин аткара албаса, ал жерде мушриктер көп болсо, мушриктердин жеринде ширкке толуп калган жерде болгон болсо, ал жерден динин практика кылып аткара албай турган болсо, анда ал практика кыла ала тургандай, динин аткара ала тургандай жерге көчүп кетиш керек дейт. فإن يهاجر فهو يقدر على الهجرة فإن الله سبحانه عز وجل أنزل فيه القرآن. Эгерде мүмкүнчүлүгү болуп туруп, бирок ошондой жерден көчпөй кеткен болсо, Алла Таала буларга эскертүү берип, чоң бир коркунучту айткан. Ниса сүрөсүнүн 97-ci аятында Алла Таала айтат: "Инналлазина таваффахумул малаикату залими анфусихим қалу фима кунтум". Периштелер ушундайлардын жанын алат, залымдардын, өздөрдүн жанына зулум кылгандардын жанын алып сурайт дейт, жанын алганда. Силер кайда болдуңар деп. Алар айтышат дейт: "Қалу кунна мустадафина фил ард". Биз жер бетинде алсыз болдук. Кайда болдуңар деген сөз, эмнеге силер ушул жерден көчүп кетпедиңер мындай жерден? Десе, алар биз жер бетинде алсыз элек, мүмкүнчүлүгүбүз жок эле дегендей сөздү айтат. Қалу алам такун ардуллахи васиа фатухажиру фиха. Аллах Тааламдын жерде кенен го, эмнеге жер которбодуңар деп. Фаулаика маъвахум жаханнам ва саат масира. Алардын бара турган жери тозок, кандай ал жер жаман жер деп атат. Мына ушул нерсе өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Бул кимдерге айтылат? Капырларга айтылып атабы, же мушриктерге айтылып атабы, же кимдерге айтылат? Бул мусулмандарга айтылып атат. Алар эмнеге ошондой динин аткара албай турган капырлардын жана мушриктердин арасында калып калгандар. Ошол жерден жер которуп таштабай кеткендер. Эмнеге таштабай кеткен? Себеби алар ал жерде акчалары бар, балдары бар, жери бар, бизнестери бар. Ошондой нерсени Алла Тааламдын жолунан өйдө коюп коюшкан. Анан ошолорду кыя албай, таштай албай, ошол жерде калып кеткендер деп айтат. Хижра деген чоң сооп дедикпи? Ошол чоң нерсени жашоодогу ошол бизнестерин, дүйнөдөгү бир кызыкчылыктары ошонун артынан таштап койгондор. Мына ошолорго Алла Таалам эскертип, коркутуп ушул аятты айткан дейт.
Бул аяттын түшүнүү себеби أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم. Туғандар, есіңіздер барбы, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл Меккеде Аллахтың жалғыздығына чакырып айтпадык белек. Ошол жерде мушриктер пайгамбарыбызга жана сахабаларга, дегеле имандуу адамдарга кысым көргөзгөн. Мына ошол жерден акыр болбой калганда пайгамбарыбыз эмне кылды? Сахабалар менен ушул Мадинага хижра кылышкан, Меккени таштап кеткен. Ал жерде туулу өссө да өзүнүн жери болсо дагы. Мына ошол учурда кээ бир мусулмандар калып калган себеби ошол жерди жакшы көргөндүктөн, туулган жерим деп, же бизнеси, акчасы жана башка бир кызыкчылыктардын артынан калып калган. Алардын калып калган максаты исламга кирбегендиктен эмес. Калып калгандар мусулман болгон, ширкти жаман көргөн, ошондой эле мусулман сыпаты болгон эле алардын кемчилиги эмне болгон? Байлык, акча, үйлөрүн жана башка нерселерин кыя албай таштап калып калышкан. Анан ошол исламда эң биринчи согуш кайсы согуш болгон? Бадыр согушу болгон тургандар. Ошол Бадыр согушунда сахабалар менен Меккенин мушриктери согушат го. Ал эми сахабалардын бардыгы элиги каякта калган? Мадинада. Мадинадан келгенде ошол Меккедеги мушриктер калып калган мусулмандарды мажбурлап жандарын алышып алат. Силер дагы биз менен күрөшөсүңөр мусулмандарга деп. Алар ал нерсени каалабаса дагы, ыктыярсыз болсо дагы аларды мажбурлап жандарына көлөмүн, санын көбөйтүш максатта болсо дагы алышып алган. Анан согуш болгон кезде сахабалар менен мушриктер согуш болгондо кылыч, жаа кайдымки эле мурунку согуштун абалы. Ал кезде топ адам болгондон жаа ыргытылат. Билбейт да аякта ким бар экен. Жалпы ошо Меккеден келгендер согушка дегенде мушриктер деп билет. Себеби ал жерде да мусулмандар бар эле. Себеби аны Меккенин мушриктерин мажбурлап алып келип алган эле. Сахабалар жааларды атышты, бирок билген эмес. Кийин өлгөндө караса, ал жерде мусулмандардын өлүктөрү жатат, ошо мушриктердин арасында. Аны көргөн сахабалар бушайман болуп, кайгырып, ыйлашып, бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар бергенде мына ушул аят түшкөн дейт. Алардын жанын периштелер алганда айтышат дейт. Силер кайда болдуңар деп. Эч кандай эмнеге хижра кылган жоксуңар дейт. Кайсы жерде калып калдыңар? Айткан жок дейт аларга. Себеби алардын ыйманында, якининде, дининде шек жок. Алар ыймандуу, диндеги мусулман адамдар болгон. Биз айттык, кемчилиги байлык, бийлик же үй, дүйнөлүк бир кызыкчылыктарда артынан калып калгандар. Ошон үчүн периштелер айткан жок дейт. Сенин ыйманыңарда эмне проблема болду? Эмне якиниңерде проблема болду? Деп сураган жок. Эмне деп сурады? Фима кунтум, кайда болдуңар? Анан эмне деп айтып атат? Олу кунна мустадаафина фил ард. Биз алсыздардан элек деп. Себеби аларды неге? Меккенин мушриктери мажбурлап өздөрүнүн санын көбөйтүш үчүн, каранын көбөйтүш үчүн алышып алган эле жандарын. Анан периштелер айтат: "Кол алам такун ардуллахи васиатан фатухажиру фиха." Аллах таалам жери кенен эле го, жерди которуп көчүп кетиштике деп. Силердин бир туугандарыңар көчүп кетти го Мадинага. Эмнеге силер калып калдың дегендей. Эгерде силер көчүп кеткенде мындай абалда калбайт элеңер. Фа улаика ма'вахум жаханнам. Алардын барган жери тозок болот деп катуу эскертилген. Ал кандай жаман жер деп. Ал эми чыныгы алсыздар бар, аялдар бар, жаш балдар, картаңдар бар, көч албай калгандар, аларга үзүр бар дейт. Аллах таалам аларды кечирет. Аллах таалам кечиримдүү зат. Ниса сүрөсүнүн 97-тен 100-чу аятка чейин айтат: "Омай юхажир фи сабилиллахи яжид фил арди мурагабан кафира васаа." Ким Аллах жолунда көчүп чыгып кеткен болсо, Аллахтын жери кененчиликти табат. Ким үйүнөн чыгып кеткен болсо, мухажир болуп, Аллахка жана Аллахтын элчисине ошол жерден өлүп калган болсо, факоду вака ажруху алаллах. Анын сообу Аллахка болот. Анын сообун Аллах таалам өзү гана берет. Ва каналлаху гафурар рахима. Аллах таалам чындыгында кечиримдүү жана мээримдүү, ырайымдуу деп атат. Бул ошол Меккеден сахабалар көчүп кетти, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп кетти жана ошол Меккеде калып калган мусулмандарды айтылып атат. Алардын ыйманында, якининде шек жок, болгон деле дүйнөнү өйдө коюп койгон. Ал жактан кетип калса бизнеси токтоп калат, турукташып калган бир дүйнөлүк кызыкчылыктар бар, мына ошол. Хада фи шаъни хаула. Мына ушул нерсе төө бир таң калыштуу нерсе дейт. Анна хаула има исламихим ва сидқихим фил ислам. Булардын исламы чын туугандар. Мусулман адамдар болгон, ушу Меккеде калып калгандар. Иманы чын, исламы чын болгон. Ламма таракул хижра мин гайри удр хасала алейхим хадал ваид ва хада таубих минал малаика.
Булар хижраны таштап салышкан туугандар. Хижраны таштап салышкан. Андан кийин мына ушул окуя болду. Капырлардын арасында өлүп калды. Периштелер ушу жанын алып аткан кезде жанандай сөздөрдү айтты. Аллахтын жерде керең го деп. Фадалла аля аннаху ла яджузил муаххил муслиман ятасахал бихадал амр ва ан якуна ма'ал мушрикин валау мин гайри махабба лахум. Мына бул нерседен бизге түшүнүктүү болот. Мусулман адам мушриктер менен калып калган болбойт. Керек болсо аларды жакшы көрбөйм деп айтса дагы, жаман көрсө дагы, бирок ал нерсе менен кутулуп калбайт экен. Мен буларды жакшы көргөнүмөн калган жокмун. Буларды мен жаман көрөм. Ошон үчүн мен өзүм жүрөм деген болбойт. Ошондой жерди ташташ керек деп айтып атат да. Аларды жакшы көрбөсө дагы, жаман көрсө дагы калып калган болбойт. Булар ошондой абалда болгон дейт. Бул мусулмандар, Меккеде калып калган мусулмандар. Алардын иманында, исламда шек жок. Ошон үчүн периште айткан жок. Иманыңарды эмне жоготтуңар? Якиниңер, диниңер дебестен кайда болдуңар? Аллахтын жери кенен го деп айтат. Ошон үчүн Тауба сүрөсүнүн 24-аятында айтат туугандар. Конт коюңуздар. Эмне дейт Алла Таалам? Эй Мухаммад, айткын дейт. Силердин атаңар, балдарыңар, бир тууганыңар, аялдарыңар, үй бүлөңөр, тапкан акчаңар, бизнесиңер, жашаган үйүңөр, ушулардын бардыгы Аллахтан жана Аллахтын элчисинен, жана Аллахтын жолунан, ушулардын бардыгынан анда өйдөрүк көрсөңөр, ушулардын баары атаңар, балаңар, бир тууганыңар, аялыңар, үй бүлөңөр, бизнесиңер, куруп кетүүдөн корксоңор, жашаган жериңер, ушунун бардыгын Аллахтан жана Аллахтын элчисинен, Аллахтын жолунан өйдө көрсөңөр, анда силер азапты күтөргүле дейт. Анда силер балени күтөргүле дейт. Бул коркутуу. Алла Таалам коркутуп айтат. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Аллах Таалам фасыктарды түз жолго баштабайт. Ошон үчүн туугандар акчаны, бала чаканы Аллах Тааламдын жолунан өйдө көрбөш керек. Аллахтын буйругунан өйдө койбош керек. Мына көп адамдар бул окуяны, бул сирада келген окуя туугандар. Мына сирада ошол Куранда келген аяттар, ошонун эмне себептен бул аяттар түшкөн? Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5-учурунда бу жерде айтылып атат. Эми караңыз, муаллиф айтып атат бу жерде: "Валакин мурадуна ал-ан мас'ала мин масаилиха ва хия анна мин асхаби расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين ولكن محبة للأهل والمال والوطن فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم والرامي لا يعرفه." Бул жерде бул маселеде 5-учурда айтайын деген маселебиз дейт. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ сахабалары Меккеде калып калган эле. Алар калып калганда пайгамбарга ишенбей койгондуктан эмес, же иманга шек санагандыктан эмес, болгон эле ошол үй бүлөсү, бала чака, бизнес, башка бир себептеринен ушу дүйнөлүк бир кызыкчылыктын артынан калып калышкан. Анан аларды мушриктер мажбурлап согушка алып чыккан. Согушта эки тарап тополоң болгондо, жаа атылганда билбейт да ким ал тарапта атылганда мусулмандар бар экен. Анан ошол жерде бир нече мусулмандар өлүп калган. Мындайча мусулмандар өлтүрүп алган. Ошо мушриктердин арасында болгондуктан. Жаалардын октору тиген. Себеби жаанын оогу билбейт да ким мусулман, ким капыр деп. Ошол топто болуп атса мусулмандар. Фаламма самиа сахаба анна минал катла фуланан ва фуланан шакка алейхим ва қалу. Кээ бир сахабалар ушу өлүктөрдү көрүп, туугандары, бир туугандары, жакындары экенин билди да. Ошо Меккедеги мусулмандардан экенин билди. Анан айтышты: "Катална ихванана", биз бир туугандарыбызды өлтүрүп алыппыз го деп өкүнүп кайгырышкан. Ошондо ушул аят түшкөн дейт Алла Таалам. 97-тен ушу 100-аятка чейин аят түшкөн. Жана жогоруда айтпадык: "Инналлазина таффахумул малаикату золиман фусин", өздөрүнүн жанына зулум кылгандар жанын алып атканда периштелер айтышты дейт: "Силер кайда болдуңар?" Өздөрүнүн жанына зулум кылганы ошол дүйнөнү, мал мүлүктү, бизнесин, туруктуу жерин, дүйнөлүк бир кызыктарын Аллах Тааламдан буйругунан өйдө коюп койгондор. Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahaba. Мына ушул окуяны ким жакшылап ой калчап акыл жүгүрткөн болсо, жана сахабалардын сөзүнө акыл калчаган болсо, катална ихванана, алар айтат бир туугандарыбыз деп. Алима аннаху лау балагахум анхум калам фи дин ау калам фи тазини динил мушрикин лам якулу катална ихванана. Эгерде ошол Меккеде калып калган мусулмандардын дининде шек болгондо, иманында шек болгондо, анда бул бир туугандарыбыз деп сахабалар айтмаган эмес. Туугандар булардын кемчилиги дининде, иманында эмес, булар ошол дүйнөлүк бир кызыкчылыктарды Аллахтын буйругунан хижрадан өйдө коюп койгондо, Меккеде калып калгандыгы. Ал эми үзүр бар дедик, чалдарга, аялдарга, жаш балдарга, күч жетпегендер, аларга үзүр бар. Ал эми үзүрү жокторду айтылып атат бу жерде. Шейх Фаузан да бу жерде айтып атат:
бир туугандарыбыз деп айтты. Ли аннахум мустақимун аля дин. Себеби алар динде жүргөн адамдар. Ма дукир анхум аннахум малу ма'ал мушрикин ау мадаху мушрикин. Андай кабар келген жок. Алар мушриктерге де динин өтүп кетип, аларды мактап, андай болгон эмес. Бал ябгудуна динал мушрикин ва кану аля таухид. Алар таухидте болгон. Мушриктердин динин жаман көргөн. Ва кану мухлисина лиллахи ва лейса фихим нифак. Дининде ихластуу болгон, эки жүздүүлөрдөн болгон эмес алар калкалган. Болгонум не дейт? Лакин тараку шай'ан вахидан ва хуал хижра мин гайри удр. Алар хижратты таштап салган үчүн. Эмне үчүн? Эч кандай себеби жок эле, үзүрү жок эле. Болгону ошо дүйнөнү өйдө коюп койгон. Кандай кооптуу. Fa inna Allaha ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijra anna dhalika kufrun ba'da al-iman bi qawlihi ta'ala. Ошолор Меккеде болгон кезде Алла Таалам эскерткен дейт. Эмне деп? Нахл сүрөсү 106 аят. Ман кафара биллахи мин бa'ди иманихи илля ман укриха ва qalbuhu mutma'innun bil iman. Ким имандан кийин Аллахка капыр болгон болсо, тек гана жүрөгү мажбурланып, аны мажбурлап, бирок жүрөгү саламатта, тынчтыкта болгон гана үзүр бар дейт. Бул аятты Аммар ибн Ясир деген сахабага түшкөн. Аны билесиздер. Кейбир сахабаларды кармап алып, даргасып, кыйнап, пайгамбарды сөкпөсөң сени кое бербейбиз деп. Кээде апасын өлтүргөн, атасын өлтүргөн ошонун көзүнчө кыйнап. Анан сахаба чыдалбай, бирок жүрөгүндө иманы бекем эле болгону кутулуп кетиши үчүн пайгамбарды сөгүп койгон. Анан аларды кое берип койгон. Анан пайгамбар саллаллаху барып эскерткенде, пайгамбар саллаллаху ошо айткан. Жүрөгүң кандай абалда деп. Жок, жүрөгүм саламатта, Аллахка иманында эле эч кандай шеги жок эле. Бизе анда пайгамбар саллаллаху бул нерсени эч айыптаган эмес. Кийин дагы кармап алып ошондой өлүмгө душарга турган болсо, дагы да ошондой сөздү айтып кое бер деп уруксат берген. Көрдүңүздөр туугандар, бул нерседен эмнени? Периштелер дейт, анын иманын, акыйдасын сураган жок. Ли аннахум я'рифун аннахум ала акидати сахиха ва ала иманин садик. Алардын иманы түз, акыйдасы түз экенин периштелер билген. Лакин саалахум анил макан аллази хум фихи. Бирок алардын ордун, жерин сурады. Силер кайда болдуңар? Эмнеге көчпөдүңөр деп. Бул жерде калып калышка мүмкүнчүлүгүңөр жок эле го. Силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар эле го кетип калышка Мадинага деп. Мисалы, караңыздар, кыямат кайымында жана хадис келет го, бир узун хадис. 3 түрлүү адамды Алла Таалам айтат. Бири алым, экинчиси берешен адам, үчүнчүсү согушта шейит болуп өлгөн адам. Сен эмне кылдың десем, мен Аллахтын жолунда согуштум, мындай дегенде, Алла Таалам не айтат? Сен жок, калпайттың дейт. Калпайттың деп, сен мени батыр деп айтсын. Ушундай деп айтсын деген максатта күрөштүң деп анда тозук кыргытат. Алымды деле ошол. Мен үйрөндүм, сен үчүн үйрөттүм десе, жок, сен да калпайттың, сен мени алым деп айтсын деп үйрөттүң деп. Берешен адам деле ошол. Мен жакшылыктарды кылдым, кайрымдуулуктарды кылдым десе, жок, сен да калпайтасың, анда тозук кыргытылат. Ал эмне? Мени берешен, коомдо атым аталсын деп кылган. Бул жерде ошол өлгөндөргө калпайттың деген жок. Көрүшпөйсүзбү? Силер кайда болдуңар деп атат. Бул деген сөз алардын ыйманында, дининде эч кандай проблема болгон эмес деген сөз. Калпайттыңар деген жок. Силер ушул мушриктердин динине кирип кетип эле жөн эле мусулманбыз деп аталып Меккеде калып калдыңар деген жок. Ыйманында эч кандай мүшкүл болгон эмес дейт. Себеби Алла Таалам аларды калыпка чыгарган жок. Болгону айтып атат. Кайда болдуңар? Аллахтын жери кенен го көчүп кетүүгө деп. Фахада аудах жиддан анна хаулаи харажу минал ваид фалам ябқа шубха лакин лиман талабал илм бихилаф ман лам ятлубу бал қала Аллаху фихим суммун букмун умюн фахум ла ярджиун. Нам, ихтилатул муслим мал куффар мин гайри удр амрун ла яджуз. Эч кандай себепсиз жок эле калып капырлар менен мушриктер менен бир жерде калып калыш, ал жерден өзүнүн ибадаттарын ачыкка чыгарып аткара албай калып калуу бул өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Балла буддан татамайяз биладил муслимин ан биладил куффар. Мусулман адам ачык, айкын болуш керек. Мисал, канча деген угуп келесиздер, кээ бир адамдар ушундай бир буддалар, буддизм жерлерде, ширк кылган жерлерде калып калып, ошол эле Америкадагы кээ бир жерлерде калып өлүп калгандар бар. Ошол эле мусулмандардан же ал жакта мүрдөсү жок, же мечити жок, жаназа окуйн десе. Бар, ошон үчүн бул коркунучтуу нерсе туугандар. Канча деген адамдар ушундай бир өрөөн жерлерде бар, бирде мусулман жок, же динин аткара албайт, же жумага бара албайт. Анан ошол жака барганын карасаң, бир ачкачылыктан өлүп калайын деген, бир кыйналгандыктан эмес, жөн эле ошо дүйнөмдү көбөйтүп алайын деп, ошондой кызыкчылык менен барып кайтпай калгандар канча.
окуйын десе мусулмандар жок жаназасына, мечитке барайын десе, жума намазга барайын десе мечит жок, өлөйүн десе мусулмандардын мүрдөсү жок. Канча андай нерселер болуп келет. Мусулмандар ошо капыр өлкөлөрдө калып ошо бул нерсе ошо мусулман адамды ыймандан ажырап калышка чоң коркунуч бар туугандар. Андан кийин айтып атат, бул окуяны кимде ким билген болсо, кимде ким түшүнгөн болсо, көп ибарат сабактар бул нерседе бар дейт. Ошон үчүн туугандар, бул ыйман деген жөн эле бир оюнчук эмес, жөн эле бир сөз эмес. Главный жүрөк таза болсун. Анан мен ыймандымын десе эле адам ыйман болуп калбайт. Ыйманды ошол ыйманын бар экенин амал менен тасташ керек. Көрдүңүздөрбү? Булар деле ошол Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиришти. Болгондо сахабалар хижрат кылып кетишти Мадинага. Булар калып калышты. Калып калганын себеби эмне болду? Ошол жактагы бизнестери, үйлөрү, иштери, жумуштары, тириликтери Аллахтын жолунан, Алла Тааламдын буйругунан өйдө коюп койду. Кызыкчылыкты аткара албай. Бирок тилдеринде, жүрөктөрүндө калды, амал менен аткара албады. Ошон үчүн улуу алым Хасан аль-Басринин сөзү бар. Айтат: "Лайсал иману бит-тахалли ва ла бит-таманни, валакин ма вақара фил кулуби ва саддақат ал-а'мал" деп. Караңыздар, кунт коюңуздар туган эмне деп айтат улуу алым имам табииндердин алымы. Иман деген бул жөн эле бир кооз сөз эмес дейт. Же бул жакшылыкты каалап коюу эле эмес дейт. Кооз сөз деген ошол да, Кудайга шүгүр, баарыбыз жакшы, ислам жакшы, иман жакшы деп жакшы сөздөр сүйлөп, жакшы кийинип коюп, анан таманы жакшылыкты көздөйт, жүрөгүбүз таза, оюм таза деп коюу бул иман эмес дейт. Иман деген бул жүрөктө орун алып, туруктуу болуп, анан ошону амалдар менен тастыкташ керек. Мына ошол иман. Алла Таалам Фатир сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: "Илейхи яс'адул калиму тоййиб", Аллах Тааламга жакшы сөздөр көтөрүлөт. "Вал амалу солиху ярфауху", жана солих амал аны көтөрөт дейт. Шейх Фаузан айтып атат, мына фал иман хуа ма саддакат ла амал. Мына иман деген ошол амалдарга бекем болуу, амалдарды аткаруу. Бул эмне амал эле? Ошол хижр амалдар мисалдап берип атат. Себеби бул амалдардан келет. Ва хада фихи раддун алал мурджи алладин якулу иннаху якфил иман бил qalb. Бизде да айтылып отур, главный жүрөк таза болсун, главный иман жүрөктө, главный мен ишенем Кудайга, ушул жетиштүү. Башка бирөө намаз окуп, амал кылып жүрөт, бирок анын бузук иштерин деле билем. Ага караганда мен намаз окубасам дагы, амал менен аткарбасам да жүрөгүм таза деген адамдар бар. Угуп калсаңыздар керек көп эле. Мына ушундай адамдарга бул жерде жооп туугандар. Сенин жүрөктө ишенген ыйманың, сөзүңдө кооз кылып сүйлөгөн сөзүң эч убакта жардам бербейт. Ал иман болуп калбайт. Качанга чейин ошону амал менен аткармайынча. Ошон үчүн мына бу жерде аятта да айтат: Аллах Тааламга жакшы сөз көтөрүлөт. Эмне? Куран окуу, зикир кылуу, таспих айтуу, ла иляха иллаллах айтуу, жакшы сөздөрүм бар. Жакшылыкка чакырган сөзүң, жамандыктан тыйганың, алган илимиң, пайдалуу илимиң, башка бирөөгө үйрөткөнүң бардыгы жакшы нерселер. Или Аллах Тааламга жакшы сөз көтөрүлөт дейт. Адамдарга жакшы сүйлөгөнүң, Бакара сүрөсүнүн 83-аятында айтат: "Ва кулу линнаси хусна", адамдарга жакшы сөз сүйлөгүлө. Ушунун бардыгы Аллах Тааламга көтөрүлөт. Бирок эмне менен көтөрүлөт экен туугандар? Бул өзү эле көтөрүлө бербейт экен, бул сөздөр солуп жазылып. Амал менен туугандар, амал менен. Вал амалу солиху ярфауху. Жакшы амал, солих ошону көтөрөт дейт. Бул деген сөз өзү сенин ишенген ишенимиң, сүйлөгөн сөзүң өзү эле жарабайт. Ал мына Меккедеги калып калган мусулмандар айтты да: "Биз пайгамбарды жакшы көрөбүз, Алла Тааламды жакшы көрөбүз, биз мусулманбыз, мушриктерди жаман көрөбүз, ширкти жаман көрөбүз" деп айтканы жалган беле? Жок, чын болчу. Буларда эки жүздүүлүк жок болчу. Буларда ширкте, мушриктерге кошамат кылуу жок эле. Болгону эмне кемчилик болду? Сөзү менен айтышты, жүрөгү менен ишеништи, бирок ошол хижра маселесинде амал кыла албады. Ошол сахаба Абу Бакр, Умар, Усман, Али, канча сахабалар көчүп кеткендей болуп, көчүп кетпей коюшту эле. Амал жетпей калды. Эмнеге көчүп кетти? Себеби деген дүйнөлүк бир кызыкчылыктардын артынан көчпөй калышты. Ошондой эле бул окуядан 5-окуяда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам абалынан алар эмне деп айтышты? Периштелер: "Кайда болдуң? Жердин, Аллахтын жери кенен эле го. Эмнеге көчпөдүңөр?" деп жанын алып атканда ушундай сөз айтылып, алардын бара турган жери тозок деп Алла Таалам аят түшүрдү. Эми туугандар, биз эмне сабак алабыз бул нерседен? Биз сабак алабыз. Жүрөгүбүз менен мына баарыбыз мусулманбыз деп ыйман келтирдик. Тилибиз менен
жакшы сөздөрдү айтып атабыз, альхамдулилля деп эч кимибиз каршы айтпайбыз. Жаман сөздү айткан жокпуз, эми амал калды. Эгер биз дагы сүйлөп ыйман келтирдик деп айтып келтирдик, ишенимибиз бар, бирок амал кылбасак биз дагы ушундай абалды күтүп турат деген сөз туугандар. Иман, жана Хасан аль-Басри айтты го, иман деген бул кооз сөз эле эмес, жакшы нерселерди каалап коюу эле эмес, жүрөк таза деп коюп. Иман деген бул жүрөктө турукташып калып, ошону амал менен тастыкташ деди. Анан жогоруда жана аятты неге окудук? Силердин бир тууганыңар, балдарыңар, аялдарыңар, үй бүлөңөр, акчаңар, бизнесиңер, жашап жаткан жериңер Аллахтан жана Аллахтын элчисинен өйдө көрсөңөр, анда силер азапты күтөргилей. Бул деген сөз канча деген адамдар ушу дүйнөнүн кызыкчылыгынын артынан билет ошол нерсенин туура эмес экенин, бирок ошол бир дүйнөгө жетип алайын деп кредит алып алгандар канча, ошол бир жумуштун артынан, кызыкчылыгынын артынан намазын таштап салгандар канча. Айтор ушул дүйнөнүн арты сиздин Аллахтын буйругунан тосо турган болсо, Аллах тыйган нерседен дүйнөнүн артынан тыйылбаган болсоңуз, анда биз дагы сөзүбүз бар, ишенимибиз бар, бирок амалы жоктордон болуп калабыз туугандар. Бул жерде биздин ишенип койгон ишенимибиз, сүйлөгөн жакшы сөзүбүз жетишсиз болуп калат. Ал нерсе актабайт. Мен жакшы ойдомун, жүрөгүм таза, ниетим түз, оюм ачык, жүрөгүм тунук деп кандай сөздү айтып бербейсиз? Кооз сөздүн баарын айтыңыз. Аллахка, Аллахнын периштелерине, пайгамбарларга, Аллахтын китебине баардыгына ишенем. Жүрөгүм таза, оюм жакшы деп бүт сөз айтыңыз. Бирок амалга келгенде билдиңиз бул Кудайдын буйругу, аны аткарбасак, билдиңиз бул Кудайдын тыюусу, адан тыйылбасак, мына айтпадыбы, ушул нерселердин Аллахтан жана Аллахтын элчисинен өйдө көргөн болсоңор, анда силер күтөргиле дейт. Эмнени күтөргиле? Тафсиринде ошол Аллахтын азабын күтөргиле деген сөз.